Салам достор, кандайсыздар? Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Мусажан уулу Талайбек. Достор, бүгүн мен сиздерге Кореядагы эң жакшы тамактар, порциясы дагы чоң, акчасы дагы арзан тамактар кайсыл жерде сатат, ошону көрсөтөм. Баса бул реклама эмес, жөн гана өзүмдүн ыраазычылыгым иретинде десем да болот. Анан мекендештердин кайсыл жерде тамактансак болот деген суроолоруна да жооп деп айтат элем. Баса Сеулда мындай тамактар жок. Болсо дагы аябай начар тамактар да мага. Билбейм башкаларга кандай жагабы жакпайбы. Сеулда эми мен баргандан кийин же тамактын жарымын жей албай калам, же жакшы болгон болсо курсагым тойбойт. Анан акчасы да кымбат да. Ошондой эле. Бул болсо өтө сонун. Азыр сиздерге көрсөтөм. Андыктан биз менен болуңуздар, бизден алыстабаңыздар. Бул Күйонгидо областына караштуу Пёнгтек районунун Анжуң деген шаарында жайгашкан. Эгер жакын болсоңуздар сөзсүз келиңиздер. Адресин да жаза кетем, телефон номерлерини бүт баарын карап чалып келсеңиздер болот. Мынакей достор, ушул жер Бехрус халал деп. Эгерде үй бүлөм менен же келинчегим менен келем десеңиздер, өзүнчө жалгыз отуруу кабиналары бар. Ошол жака кирип, кенен бемалар отурсаңыздар болот. Мынакей достор, нан алып келди. Соус, чай. Нанды учун мен жеп салдым. Бул жакта Тамактар 9000ден баштап 13000ге чейин. Казан кабап, куурдак, ачык көш деген тамагы бар, ал 13000ден. Бул жакта болсо шорпо, чучваралар 9000ден. Бүгүн мен ачык көш деген тамак заказ кылдым. Ачык көш бул бир аз ачуураак. достор, ачык көш келди. Эми салыштырыңыздар. Бул менин колум. Ушундай. Бул чай пияла. Видеонун башында айтып кеткендей, бул эч кандай реклама эмес, просто мага жаккан тамакты сиздерге да сунуштап атам. Порциясы дагы чоң, даамы да жакшы. Эгер тамагыңыздар ашып калса, салдырып алсаңыздар болот. Мен бул тамакты баарын жеп бүтө албай калдым, ошол себептен үйгө салып алдым. Нанды кошуп эсептегенде бүт баары 14000 болду. Анан чай бекер. Мынакей достор, салып чыктым. Бүт баары 14 сом болду. Баарыңыздарга ден соолук, кийинки видеолордон көрүшкөнчө.